2022 жылдын 14-17 сентябрь күндөрү Баткен облусунун Кыргыз-Тажик чегарасында болгон куралдуу жаңжал Ош облусунун Чоңалай районунун Тажикстан менен чектешкен аймагында да катталган. Анда Кыргыз-Тажик аскерлери ок атышып, адам өмүрү кыйылган. Ошол учурда чегарага жакын айылдардын жашоочулары башка аймакка чыгарылган. Бул көрсөтүүдө чегара аймагындагы Карамык, Каратейт айылы жана андагы жашоочулардын турмуш тиричилиги, чегара аймактарында жаратылыш ресурстарын пайдалануусу тууралуу баяндайбыз. Карамык Ош облусунун Чоңалай районундагы айыл, облус борборунан 350 чакырым алыстыкта жайгашкан. Түштүк батыш тарабынан Тажикстандын Жиргетал району менен чектешет. Тоолуу айылдын жашоочулары негизинен мал чарбачылыгы жана дыйканчылык менен жан багат. Чегарага жакын Карамык айылы район борбору Дарыт Коргон айылынан дагы 45 чакырым алыстыкта жайгашкан. Айылга азык-түлүк облус борборунан ташылат. Ошо барган нерсе дагы бизге өтө кымбат болуп барат. Алып келген нерсебиз да кымбатка келет. Анан кышыбыз узун өтө эле. Мисалы үчүн мына Оштун элен астында 3,5-3 ай кыш болгон болсо, бизде 7 айга чейин созулуп кетет. Быйылгы жылы, былтыркы жылы 4-октябрда кар түшкөн. Ошон үчүн бизге көмүр дагы 2 эсе көп кетет. Тоют дагы көп кетет, дагы бир топ эле экономика ошого кетип калат. Кыргызстан менен Тажикстандын чегарасы 970 чакырым, анын 519 чакырымы такталган, калганы талаштуу бойдон турат. Тактала элек аймактардын 13 чакырым 600 метр аралыгы Ош облусунун Чоңалай районуна туура келет. Жергиликтүү жашоочулардын айтымында алар буга чейин пайдаланып келген Унжу булак аймагындагы жайыт талаштуу жерге айланды. Эки өлкөнүн бул чектешкен аймагы ушул күнгө чейин тактала элек. Мындан улам жайыт маселеси айыл тургундарынын негизги көйгөйү болуп калды. Тажикстан менен Кыргызстандын ортосунда чегара, биздин айыл Улуу Карамык, Кичи Карамык деген айыл бар. Ошонун ортосунда Унжу булак деген жайыт бар. Ошол жерде суу бар. Биз илгертен бери ошол бер жагын пайдаланып келгенбиз. Тажикстандык жарандар ал жака малын да айдашпайт эле, басып да келишпейт эле. Ал жерге чейинги жер аттары да бүт кыргызча. Термечиктин рабаты, Сулаймандын коргону, Камил Чоңотанын коргону деген коргондор бар. Бүт бардыгын биз пайдаланып келгенбиз. Ошо 2000 жылдан баштап эле тажиктар биздин айылга Карал дөөнүн сыртыга келип алган. Ошондон бери бизге өтө кыйын болуп жатат. Малыбыз оттогонго жай почти жок калган. Үч колдун тескей тарабы, биз тарабы май айга чейин аппак кар басып жатат. Ошо Унжу жактан гана ошол 200дөй уй бир 5-6 короо коюп оталчу эле. Ошол жагынан өтө кыйналып атабыз. Анан ошо чегара үч колдун сыртынан болуп, тажиктар үч колдун сыртына келип алса, биздин Карамык, Каратейт айылы жашоо үчүн өтө кооптуу. Элдерибиз коркуп жатышат. Зайнал Мамажунусов Карамык айылындагы жашуулуу аксакалдардын бири. Ал Чоңалайдагы Кыргыз-Тажик чегарасындагы келишпестиктер Совет доору урагандан кийин пайда болду. Мезгилинде Борбор Азиядагы кошуна мамлекеттердин чегарасын картага түшүрүүдө жергиликтүү элдин жайгашкан жана пайдаланган аймагы эске алынбай калган учурлар болгон дейт. Şu Союздун маалындагы биздин жетекчилер, райондук масштаб, областтык масштаб, республикалык масштабтагы бир да жетекчи бир кызыккан эмес экен да. Муну ошо маалда мына Гипроземде мисалы ушул жалаң орус улутундагылар иштеген да, кыргыздар иштеген эмес. Анан аларга дагы баары бир болгондагы ушул каалаганы чийилген ошо ойдон калганда. Мисалы Баткендин шору дагы ошол себептен деп ойлойм. Анан мына Чоңалайдын шору да ошол себептен деп ойлойм да. Жергиликтүү бийлик башчылары айыл тургундарына чегарага жакын жайытка мал багууда этият болууну эскертип турушат. Тажик тарапка өтүп кеткен мал жандык дайым эле артка кайтарылбайт дейт жергиликтүү кеңештин депутаты Назирулло Мурзапар уулу. Миңдеген гектар ошол Унжу булак атындагы жайытыбыз миңдеген гектар жерлер болчу да. Буга чейин колдонуп пайдаланып келгенбиз. Учурда Тажик Республикасынын карамагында. Ал жака бизди киргизбейт дагы. Андан сырткары малдарыбыз ошол жайыттарга көнгөн да. Ошол жайыттарыбызга өтүп кетет жазында көп эле жолу. Ана ошо Тажик Республикасы ошо малдар өтүп кетти деген шылтоо менен малдарды кайтарып беришпейт. Ошо Тажик Республикасына кирген бойдон кайра чыкпайт. Көп малдар жоголду. Чегара чечилип калса толук конфликти болбойт деп ишенебиз да. Ушул ар бир айыл тургунун
түйшөткөн маселе ушул Жекендик, Карамык, Чулук, Шибей айылдары өзгөчө. Чоңалай районунун ушул Жекенди айыл өкмөтүнүн айыл тургундары чек арага жакын жайгашкандыктан ушул айылдын тургундары жабыр тартып келет да. Чек ара чечилип калса, делимитация, демаркация болсо, процедуралар ушулар ишке ашып калса, айыл үчүн өтө жакшы иш болот эле. Учурда жайыт маселеси өтө көйгөйлүү маселе болуп турат. Жайыт маселесин чечүүдө жергиликтүү бийлик жыйынтыктуу аракет жасап жатканын айтат. Карамык айылынын башчысы Абдилла Жакыпов жайыт боюнча кошуна турган айыл аймактарынын жетекчилиги менен макулдашуу болгондугун билдирди. Ошол 110 гектар жер ошол такталбаган жерлерде ошол жайыттын эсебинен биз 162.700 гектар жерибиз бар, общий жайыт боюнчачы. Анан биз ошол жайыттын жетишсиздигинен Чоңалай айыл өкмөтү, Кашка Суу айыл өкмөттөрү менен келишим түзүп, ошолго элдин малдарын чыгарып атабыз. 2022 жылдын сентябрь айындагы Баткенде болгон кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышуу Чоңалайда да катталган. Буга эки өлкө бири-бирин айыптаган. Кыргызстан өз аймагында болгон окуяларды Тажикстан тарабынан алдын ала пландалган куралдуу агрессия актысы катары баалаган. 2022 жылдын сентябрь айында чек арада болгон окуяны айыл тургундары мындайча эскерет. Айылда ошо күнү мен суунун өзүндө бир жерге өткөн элем. Кайтып келе жатсам эле деди 12:30 сырттан автомат менен угулуп калды. Кудай сакта, бул согуш болуп кетти окшойт деп тез шашылып үйгө келип эле үйгө жеткенимде снаряддар ашып түшө баштады. Ошо биздин үйлөрдүн маңдайда карточкалардын чекелергече снаряд түштү. Бир топ дүрбөлөң болду. Айылда ошол жаш балдар, кары картаңдардын бардыгыны жогору зонага жылдырыштылар. Кээ бирлер Ошко чейин келди. Ушул интернеттен билип калдык, ушул Баткенде ушундай атышуу чыгып кол салуу болуп аткен деген, биздин чек арабыздан эме чектешти Тажикстан менен. Бизде ham ошондой болуп калышы мүмкүн деп 1-2 күн алдын эле эме болгонбуз, сезип туйганбыз. Анан кийин эле ушул саат түштөр чамасында эле атышуу чыкты. Атышуу чыгып ушул тажик тараптан ушул айылдын эле могул тоолорго, биз жакта айылдагы тоолорго ушу минометтин танканоктору түшүп жатты. Көрүп жаттык. Эми энелерге көп деле кыйынчылык келген жок, эми бирок эми энелердин жүрөгү баягы аябай ушул эли журтту бала чакасын ойлоп эле коркпогону болбосо, Аллага шүгүр, неме убакыт эле жөнөттү де, Дароотко бардык, райондо турдук, ошол жерде немеде центральный масжидте аябай көп аялдар ошол жерде камсыз кылып турду, баары тамак аш менен. Баткен облусунун статусу жөнүндөгү мыйзамга ылайык Дубандын социалдык экономикалык дараметин күчтөндүрүү жана калктын муктаждыктарына айрым жеңилдиктерди берүү максатында бир катар артыкчылыктар каралган. Анын алкагында чек ара аймагында жайгашкан 62 айыл артыкчылыктуу чек ара конуштарынын тизмесине бекитилген. Бул аныкталган 62 преференциалдык чек ара конуштарынын тизмеси 2012 жылы бекитилген. Бирок иш жүзүндө мурда айылдар эч кандай көңүл бурулган эмес. 2021 жылы өлкө башчысынын тапшырмасы менен Баткен облусуна өзгөчө макам берүү боюнча мыйзам кабыл алынып, жарлыкка кол коюлган. Бирок Чоңалай районунун Тажикстан менен чектеш аймагындагы айылдарга макам бериле элек. Бизге чек ара макамы бериле элек. Бизге бирок бере турганда биз чек арада турабыз. Шартыбыз зор, климаттык шартыбыз, айылдарыбыз 2,5 миң метрден 3,5 миң метрге чейин деңиз деңгээлинен бийик. Жогорку зоналарда дарак да өспөйт. Арпа менен гана чөптөн башка эч нерсе болбойт. Ошон үчүн бизге чек ара статусунда бериш керек. Чүйгө көчүп кеткендер көп. Биздин айылдан 300 үй бүлө көчүп кеткен. Россияда мигрант болуп жүргөндөр бар. Чытөгө кеткендер бар. Ар бир айыл тургунун ушул түшөткөнү ушул ички миграция, сырткы миграцияда анан ушул жаштарыбыз ишканалардын жоктугунан сыртка чыгып кетип жатышат. Чек ара макамын берип калса, ошо айыл тургундар үчүн жакшы болот эле. Статусту бергенден кийин бизди элдин мына шу жерде кармап калыш керек да. Кармап калыш үчүн бир өнөр жайыбызды, ишканаларды ачып, чакан орто бизнести өнүп туруп, мына шу жерде элди кармап калыш керек. Жумуш орундарды түзүш керек. Бул биздин районго, айыл аймакка ушундай заводдор, иштер ачылса, ошого мындай мамлекет тарабынан ушул жер иштетүүгө ошондой эмелерди колдосо, ушу жаштар чет жакка кетпейт го деп ойлойм.
Борбор Азия өлкөлөрүнүн аймактык бөлүнүүсү боюнча Адис тарых илимдеринин кандидаты профессор Жумалы Адилбаев кыргыз-тажик чегарасы ок атышуу менен чечилбейт деген пикирин айтты. Анан бул жерин азыр бүтүрөлү, тигин тияка калтыралы, муну ойлонуп көрөлү деген маселе алдыга жылуу болбойт. Ушинтип курчута бергенден эки тараптан пайда таппайт. Кандай жагынан алганда да карап көрсөк, талдап көрсөк, бул Тажикстанга да пайда алып келбейт, бизге андан бетер. Демек, бир гана жол бар. Сүйлөшүү, коңшулук, баягы достук, ынтымактык дегендей байыртадан келе жаткан бизди байланыштырган ушул үмүт жараткан жакшы салттарды, мамилелерди калыбына келтиришибиз керек. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чегара сүйлөшүүлөрүндө былтыр жыл соңунда позитивдүү бурулуш болгонун ушул жылдын 18 январь күнү биринчи радионун түз эфиринде сүйлөп жатып Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев кабарлады. Министр ортодогу мамиле жакшы жака бурула баштаганын белгилеп, сүйлөшүүлөр быйыл да активдүү уланарына ишенимин билдирди. Вы знаете, достаточно сложный был период наших отношений с Таджикстаном. Сентябрьская агрессия. Тажикстан менен мамилебизде бир топ татаал мезгил болду. Сентябрдагы агрессия. Андан кийин узак аралык жабык сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаттык. Азыр абал бир топ жакшыра баштады. Тарыхтан калган чегара сүйлөшүүлөрүн аягына чыгарыш керек деген өз ара түшүнүү тажик жакта да, биз жакта да бар. Эң негизгиси чегара тилкесинде тынчтык жана ишеним орнотуу. Былтыр жыл аягында позитивдүү жакка жыла баштадык. Быйыл бул маселе активдүү уланат деген ойдомун. Карамык айылында жаштарга там салуу үчүн жер тилкесинин жетишсиздиги да көйгөй жаратууда. Башкысы чегара айылдарында жашаган элди эртеңки күн кандай болот деген суроо түйшөлтүп келет.